Assalamu alaikum, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн Оштогу 30 адыр айылынан ынтымак конушунан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Жаңы курулуптур, азыр 30 адырга келдик. Мына ушул трассанын оң тарабындагы конуш ынтымак конушу. Оштон 30 адырга кирип келгенде ынтымактын кире беришинде бул жерде ынтымак ашканасы, ынтымак маркети, курулуш материалдар маркети катар-катар жайгашкан. Бул жерде дагы чоң имарат курулган. Бул жагы 30 адыр деген жазуудан бери жүрүп келгенде Мамажандын поворотунан өтүп, оң тарапта жайгашкан конуштун биринчи көчөсүнө киресиздер, түз барганда оң жакта. Туугандар, алыстабай туруңуздар. Чоң трассадан мына ушул көчөгө 150 метр ичкери киресиздер. Оң тарапта турган эң акыркы үйдүн алдына келесиздер. Мына ушул үй сатылат, туугандар. Жаңы курулган, жашаганга даяр үй. Жер аянты 6 сотық екен. Көчө жактагы дуалы мына ушул чегарасы, ушул чекеден баштап, бул жагы жогоруга чейин узундугу 65 метр екен. Ушул көчөнүн оң тарабындагы эң акыркы бурчта жайгашкан участок болгондуктан узундугу узун экен. Ошол чекеден баштап 65 метр ылдыйкы чегарага чейин келип такалат экен. Көчөгө көрүп турасыздар, электр линиясы тартылып келиниптир, жарыктандыруулар дагы коюлуптур. Трассадан болгону 150 метр гана ичкериде. Көчөдөн таза суу дагы тартылып өтүптүр, туугандар. Бул жер болсо мына дарбазанын орду, каалаган дарбазаңыздарды орнотосуздар. Үй болсо 4 бөлмөлүү жаңы курулган үй. Чатыры мансард тибинде жасалган. Кааласаңыздар бул жагынан мансардка экинчи кабатка дагы тепкич жасап, экинчи кабатына дагы бир 2-3 бөлмө жасап алсаңыздар болот. Бул келечектеги иш. Үйдүн узун туурасы 10го 11 экен. Мына узундугу болсо күнгөй бет жагы 11 метр. Ал эми бул жагы болсо 10 метр экен. Ошондо 10го 11 күнгөй бет курулган чакан үй. 4 бөлмөлүү. Чатыры шифер менен жабылган. Суу түтүктөрү дагы кагылыптыр, өстүрмөлөрү дагы кагылыптыр. Сырткы фасадка көрүп турасыздар, декор чачып коюптур. Анан дубалдын дагы сырткы фасадына бир катар декор чачып коюптур. Сырттан киргенде көчө жактагы дубал менен үйдүн ортосунда дагы мына көрүп турасыздар, бир 4-5 метр аралык бар экен. Бул жака дагы очок гана кошумча курулуш кылса болчудай. Ал эми үйдүн алдындагы аянтка мындай сары таш менен мозаика кылып, атайын площадка жасаптыр. Жери кенен, мына дубалды атайын ушу сарай куруу максатында ушул жагына узунунан бетон менен куюп чыгыптыр. Чатырын дагы жаап коюптур. Төргө сырткы ажаткана куруптур, көрдүңүздөр. Ошол ажатканага жеткирбей, андан бери мына төгүлүп турган топуракка чейин узунунан күнгөй бет сарай курсаңыздар болот. Ал эми үйдүн алды бул жер бак болот. Наркы чекеде латоктон шаркырап, ылдый карап суу агып турат экен. Кана жүрүңүздөр, эми үйдү сиздерге көрсөтүп чыгалы. Терезелери бардыгы ушу жыгач рамалар менен жасалган, туугандар. Бул жер мына үйдүн кире бериши, өзүнчө казирок жасалган бул жерге. Тепкичтен көтөрүлүп чыгып, үйдүн ичине чоң эшикти ачып кире берели. Үйдүн ремонту жаңы бүткөн. Полуна көрүп турасыздар, бардык бөлмөлөргө ОСБ төшөгөн. Асты өзү фундаменттин ичи толтурулуп, анан стяжка куюлуп, анын үстүнө ОСБ таштаптыр. Бардык бөлмөлөрдүн эшиктери хай-тек эшиктер. Эшиктерди койгон, ручкаларын эми коюш керек. Ал эми дубалдары болсо бүт бардыгы обой. Сырттан киргенде сол жакта автомат терилген. Бул болсо коридор, туурасы 2,70 чыгат, ал эми узундугу 5 метр чыгат. Потолок гипсокартон менен жасалган. Кичи лампалар дагы коюлган. Ортосуна бир чоң люстра коюп койсоңуздар болот. Ал эми сырттан киргенде мына бул чоң эшиктин оң жагында дагы бир чакан терезе коюлган. Оң жактагы биринчи бөлмөгө кирели. Бул бөлмөгө кире турган болсок, бул ашкана. Отурган үй деп коет айылда мындай үйдү көбүнчө. Бул жерге болсо ушу дуал печка курууга мүмкүн. Мооруларын бүт баарын жасап койгон. Бул жагын кафел деген. Бөлмөнүн туурасы 3,5 метр, ал эми узундугу 5 метр чыгат экен. Мында бир терезеси бар. Чоң терезе, туугандар, көрүп турасыздар, ортосунан ачылат экен. Потологу гипсокартон тегиз эле жасалган. Полу болсо ОСБ. Ушул печка иштетилген учурда анын жылуулугу коридорго дагы чыгат экен.
Бул бөлмөнүн маңдайында ошондой эле размерде дагы бир бөлмө бар. Бул дагы 3,5 5 16-17 квадраттын тегерегинде чыгат. Жидкий обой менен дубалы жасалган туугандар. Потолоктагы гипсокартон, ортосу жидкий обой. Кичи лампалар коюлган, бир чоң люстра асып коесуздар болду. Электромонтаждары дагы бардыгы жасалган. Мында дагы бир чоң терезеси бар. Андан кийинки бөлмөгө киребиз. Төрдө дагы оңдо солдо 2 бөлмө бар. Оң жактагысы бир аз кичирээк. Бул спальный туугандар, балдар үчүн уктоочу бөлмө. Туурасы 3,5 метр, узундугу 5 метр бул дагы. Бөлмөлөр бардыгы эле ушу 3,5 5тин тегерегинде. Обой менен жасалган, терезеси күн чыгыш тарапта. Потологу гипсокартон, обой жабыштырылып краскаланган. Андан кийинки бөлмө сол тарапта төрдө, бул зал, конок бөлмөсү. Бул бөлмө жидкий обой менен жасалган, мына көрүп турасыздар, өзүнчө кырмызы түстө. Бөлмөнүн терезеси күн батыш тарапта турат. Узундугу 6 метр, ал эми туурасы 3,5 метр. Бул зал, конок бөлмөсү, кенен бөлмө. Коноктор келгенде мына ушул бөлмөгө жайгаштырсаңыздар болот. Потологу 2 баскычтуу жасалган, чекелери жидкий обой, ортосу кадимки обой, краскаланган. Терезеси мына, терезеден сырт жакка баш бага турган болсок, мына лотоктон шаркырап дайым суу агып турат. Кана, эми сыртка чыгалы, калган жактарын көрсөтөлү сиздерге. Үй жаңы курулган. Үйдүн дубалын сурадым. Үйдүн дубалы сокмо экен туугандар. Сокмо дубал менен курулуптур. Үйдүн алдына келечекте бак кыласыздар, бул жагына сарай курасыздар. Кудай кааласа, чарбаны жакшылап жүргүзөсүздөр. Лотокту бойлой, бул жакта мына жаш теректери дагы, талдары да бар экен. Булар дагы чоңоюп берсе аябай жакшы болот. Бул жагы мына жайында күн жылыганда жогору каналдан ылдыйга шаркырап суу агып өтөт. Мына суунун изи да турат туугандар. Көрүп турасыздар, дайым үйүңүздөрдүн астынан шаркырап ылдый карап суу өтүп турат. Үй менен каналдын ортосунда дагы бир, лотоктун ортосунда дагы 4 метрдей аралык бар экен. Ал эми үйдүн артында болсо 2 метр гана аралык калтырыптыр. Ушул үйдү туугандар 4 миллион сомго сатууга коюп атат. Албетте кеми бар. Айткан суммасын эмес, соодалашкан, келишкен суммага сатат. Жаккан болсо, экрандагы телефон номерларга эртерээк чалып байланышсаңыздар болот. Биз ушул үйдү сиздерге колдон келишинче көрсөткөнгө аракет кылдык. Болгонун болгондой, кандай болсо ошондой кылып тартып көрсөттүк туугандар. Бул Оштогу 30 адырдагы Ынтымак конушунда жайгашкан. Ынтымак конушуна киргенде эле кафенин жанынан оң тарапка бурулуп, ушул көчөгө киресиздер. Эгерде келечекте дагы ушул 4 бөлмөлүү үй бизге бир аз кичинерээк болуп атат десеңиздер, анда кошумча мынабул ашкана печкасы бар үйдөн ортодон эшик ачып, биягына дагы бир 2 бөлмө кошсоңуздар болот. Кааласаңыздар ал жерден эшик ачпай, алдына улап куруп, бул жака алдында верандасы менен, бул жака дагы бир узун зал курсаңыздар болот. Кааласаңыздар мына тепкич жасап, 2-нчи кабат мансартын иштетсеңиздер болот. Анын баары сиздердин жумушуңуздар. Бирок жакшы жер, жакшы үй экен. 4 миллион сом кеми бар деп ушул бааны айтты. Жаккан болсо, экрандагы телефон номерларга чалыңыздар, байланышыңыздар, сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Амин.